Ет алыш керексизби? Жылы суға аш керек. 1 saat ашып болды. Ачылбайбы экен? Ет жоқ енді. Тамақ қылышқан ет жоқ та білесің не қылабыз. Баткен шаарындагы эт сатуучу дүкөндөр 2 күндөн бери ачылбай, шаарда тартыштык байкалды. Мындан улам жергиликтүү бийлик соодагерлер менен сүйлөшүп, бааны туруктуу кармоо жана шаар аймагында муниципалдык дүкөндөрүн иштетүү чечимине келишти. Ушул касаптарга Баткен шаарынан, шаардын борборунан, центринен 2 магазинибиз бар. Ошону сунуш бердик. Ушул магазинде етти базардан 20 сом, 30 сом арзан кылып сатканга деп. Азыр сүйлөшүп ататтар. Эгер алар макул болсо, колдарына жанагы ачкычты беребиз. Кудай кааласа алар мойнуна алып туруп арзан кылып сатканга аракет кылып сатып беришет да етти. Баткен шаарында элди эт менен камсыз кылуучу фермердик чарбалар аз. Андыктан ири мүйүздүү жана карамал өлкөнүн башка аймактарынан ташылып келет. Баанын өсүшүнө чек арадагы аткезчилик да себеп болот. Андыктан Баткен облусундагы Ош-Баткен Разаков автожолуна атайын көзөмөлдөөчү жайлар коюлган. Мен азыр Сокулуктан келатам. Сокулук районунан. Сокулук Карабалтадан ошо зонадан алып келебиз малы. Буга 6 баш бука алып келет. Документтер бар жайда. Бул жерден кандай документтер текшересиз? Бул жерден основной ветврач, ветеринар врач, Яширдин баягы эмелердин справкалары эме алган, вакцина алган, малдын ден соолугу. Өлкөдө 11 августтан тарта эттин баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Мындай чечим баанын негизсиз кымбатташына жол бербөө жана калк үчүн продукциянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Ага ылайык Баткен облусунун ар бир район шаарында эттин баалары бекитилген. Ошол эле сүлүктүн ала турган болсок, уй этине 650 сом коюлду. Кой этине болсо 680 сом. Ошол эле Разаковго дагы уй этине 650, кой этине 680. Ал эми Баткен шаары менен Баткен районуна уй этине 670, кой этине 680 сом. Ошол эле Кадамжай районунда дагы эле ошол уй этине 670, кой этине 680 сом. Кызыл Кыя шаарына болсо 650 сом, уй этине, кой этине 680 сом. Белгилеп өтсөк, Тажикстанда эттин баасы кымбат болгондуктан Баткен облусу аркылуу аткезчилик жол менен мал сатуу фактылары бар. Мындан улам аймакта эттин баасын туруктуу кармоо үчүн аткезчилер менен күрөшүү аеосуз жүрүүдө. Бирок алар түрдүү амалдарды издеп, мыйзамсыз иштерин жасоого аракет көрүүдө. Улан Маккамбаев, Абдул Розалиев, ЛТР, Баткен облусу.